Biz hazır учурда Hatay şаарында турабыз. Бул жерде издөө иштери жүрүп жатат. Группа болуп, ар бөлүнгөн объектилер боюнча иш алып баратабыз. Бизге бөлүнгөн объект бул мен артында турган объект 8 кабаттуу имарат. 8 кабаттуу мына 3 этаж, 1 этажда эле болуп биригип калган азыр. 1 этажга да мына балкондор көрүнүп турат. Эми азыркы бизге берилген координат боюнча ушул бетондун астында болуп жатат. Бир апасы менен кызы. Биз азыр аркасын бул имаратта бунун үстүнө басып калуу коркунуч турат. Азыр биринчи аркасындагыны кесип тазалап алып, бул имаратты бул жака жыгытканга, оң тарапка жыгытканга аракет кылабыз. Үстүнөн эсептегенде 2-нчи этажда. Бул жерде холодильник дагы көрүнүп турат. Ошол холодильниктин арт жагында бир аял, эки үй ушундай бири-бирине жөлөнүп кыйшайганда аял киши эки үйдүн сейсмопоездун ортосунда бири-бирине жөлөнгөн жеринде калып калган. Азыр ошону чыгарганга мүмкүнчүлүк болбой атат. Бетонду кесиш дагы, үстүндө перфоратор менен иштеш дагы өтө оор болуп атат. Биз перфораторду иштеткен учурда үстү жагынан урандылар түшүп кетип атат. Ошон үчүн азыр бул техникаларды атайын техникаларды чакырдык. Бул техника 75 тонна болгондуктан завалдын үстүндө турууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул жактан иштетүүгө жол тозулуп, имарат алдыга 2 күндүн ичинде 1,5 метр, 2 метрдей мына имарат алдыга жылыптыр. Дагы деле жер титирөө токтой элек. Ошонун кесепети менен алдыга жылып келатат. Азыр эми бул сол капталындагы урандын астында бир жансыз дене бар деп кабар берилгенинен аны издеп азыр таптык. Эми ал жактан жол ачып, бул экскаваторлор орундук даярдап берет. Андан кийин ишти баштайбыз. Азыркы учурда ушу техникаларга атайын орундуктарды даярдап, местасын даярдап, ишке киришкенге чейин куткаруучуларыбыз күтүп турат. Канча группа иштеп атасыздар ушул жерде азыр? Бул жерде азыр республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан бир группа иштеп жатабыз. Калган группалар деле көп алыс эмес. Жакын жайгашкандыгынан жолдун эле аркетинде 2 группа иштеп жатат. Сол тарабында бир группа, оң тарабында бир группа иштеп аткан азыр бүт жаныбызга келип кошулду бизге. Эми бүгүн бүтпөсө дагы бүгүн эртең үсүгүнү бүтөбүзбү 2 күндүн ичинде ушул жердеги жансыз денелерди чыгарып берүүгө аракет кылабыз. Жалпы бул имараттын ичинде 3 жансыз дене бар. Ошону чыгарганга аракет кылабыз. Мындай тамак ашыңыздар кандай болуп атат? Жаткан жериңиздер? Тамак аш жакшы, жетиштүү, жетишерлүү продуктабыз менен келгенбиз. Бул жерде дагы кыргыз бизнесмендери десек болот, содагерлери десек болот. Алар келип, мына 3-күн болуп атат. 3 күндөн бери өздөрү поварларын алып келип берип, силер куткаруучусуңар, силер куткаруу иштерин жүргүзгүлө, биз тамак ашын бышырып жардам берели деп өздөрү келип, мына 3 күндөн бери биз менен кошо жашап, 3 мал тамагыбызды бышырып бизге жеткизип берип атат. Ошол өз көңүлү менен келип бизге салымын кошоткан биздин кыргыз жарандарына да терең ыраазычылык билдиребиз. Үнүңүз неге бүтүп калган же өзүсүндөй? Үнүм биз келип иш баштаган күндөн бери жалаң чаңда иштеп атабыз. Ошо чаңдан бир аз суук болуп атты кечкисин. Дары-дармектер барбы? Дары-дармектер баары жетиштүү. Дарыларды ичип атабыз. Техника иштеп жатканда группадагы балдар ал жактан бул жактан иштегенде жандуу адамдардын тынчшаш үчүн бүт баарына кыйкырып, тынч тургузуш үчүн да кыйкырып отуруп үнүм бүтүп калды.